Кыргызстанда бир ай мурун эттин баасына мамлекеттик көзөмөл киргизилген. Учурда монополияга каршы кызматтын маалыматы боюнча эттин максималдуу баасы 690 сомду түзөт. Кактус Медиа базардагы баалар ушул чектен ашып же ашпаганын карап чыкты. Бул чечим баанын кескин көтөрүлүшүн алдын алуу жана калкты эт менен жеткиликтүү камсыз кылуу максатын көздөйт. Ал уй жана кой этине сөөксүз эттен тышкары жайылтылат жана 90 күндүн ичинде күчүндө болот. Белгиленген чектердин сакталышын монополияга каршы кызматы көзөмөлдөйт. Максималдуу деңгээли 690 сомду түзөт, андан ашпаш керек. Мониторингтин жүрүшүндө адистер тарабынан соода тармагындагы чарбакер субъектилердин арасында негизсиз бааларды көтөрүүгө жол бербөө боюнча жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын нормаларын сактоо боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Эреже бузуу фактылары аныкталганда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жараша чаралар көрүүдө. Бүгүнкү күндө 993 түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, эреже бузуу фактылары боюнча 8 айыппул салынган жана 10 жазма эскертме берилген. Эреже бузуу фактылары азыркы күндө ушу көбүнчө Бишкек шаарында катталууда. Ошол эле учурда базардагы сатуучулар нааразычылыгын билдиришүүдө. Эттин дүң баасы 610 сомго чейин өсүп кетти. Бир аз мурун баасы 575 сомдун тегерегинде болчу. Ижара акысын, электр жарыгын жана өз эмгегин эске алганда сатуу алар үчүн пайда алып келбей калганын айтышууда. Баасы кымбат эле болуп атат. Күнүгө ошо оптовый баа, закупочный баабыз аябай эле кымбат болуп атат. 610-620. Это не считая расходы. Не считая расход, чисто закупочная цена у нас 620 чейин чыгып атат. А плюс еще расходун эсептегиле, лаборатория бар, тачка бар, бүттүгүнө төлөгөндөн кийин это бизге өзүбүзгө 650ден айланып калып атат. Өтө эле кыйын болуп атат даже. Назад эле иштеп атабыз. Прибыль вообще эле даже чыкпай деле жатабыз. Госрегулирование мы здесь вообще не видели, что кто-то приходил, что-то регулировать. Так прошлись и все. А оптовые цены у нас 600, 610, 620. Это оптовая цена, представляете? Люди приходят, начинают возмущаться. У нас, например, мы продаем сами по 620. И то нам возмущают, что это такое 620 вы продаете? Почему так дорого, когда мы берем по 610? Ну, стараемся держать, конечно, но если бы еще закрыли бы границы, был бы меньше вывоза скота отсюда, может быть, и у нас было более чуть полегче. Негизи 650 сомдон негизи этти. Гос регулирований болгондо бизге келип эле мынчадан саткыла деп айтып атат. А бирок оптовый жакты айткан жок да эч ким. Конечно, кымбат. Пенсиябыз кичинекей болсо кантип алабыз? Бүгүн 550ден алдым го, 570 айтып 550ден кылып берди да. Монополияга каршы кызматтын айтымында бааларда сезондук өзгөрүүлөр болушу мүмкүн, бирок эт тармагында дефицит жок. Сатуучулар да соодадан кетишкен жок. Кызмат белгилегендей максималдуу баа баардык чыгымдарды эске алуу менен эсептелет. Мамлекеттик көзөмөл механизми болсо бааларды суроо талаптарын эң жогору мезгилде да кабыл алынуучу деңгээлге кармап турууга шарт түзөт.